Саламатсыңарбы балдар? Саламатсызбы. Балдар, маанайыңар жакшыбы? Ооба. Маанайыңар жакшы болсо, биз бүгүн STEM самолету менен саякатка чыгып келели. Келгиле балдар, STEM самолетуна 5 модели менен чыгып алып саякаттап келели. Балдар, менин колумда кичинекей кутуча турат. Бул кутучанын ичинде дүйнөдөгү эң кичинекей химиялык завод жана эң акылдуу инженердик курулуш. Бул жердин түбүндө жашайт, абадагы азотту кармап алып, жерди алтынга айландырат. Бул эмне деп ойлойсуңар, балдар? Алия? Жер жаңгак дейт кана. Беде болушу мүмкүн дейт. Арпа болушу мүмкүн дейт. Буудай болушу мүмкүн дейт. Дагы? Раяна? Машлоя болушу мүмкүн дейт. Эмесе мен кутучанын ичин ачам. Бул кутучанын ичинде биздин эң керектүү болгон топурак, маш, лоя жана жер жаңгак бар. Булардын топурагында азот көп топтолгондуктан булар топуракты алтынга айландырат дедим, балдар. Эмесе келгиле балдар, бул азык заттар, булар жөнөкөй эле тамаган аш эмес. Булар жаратылыштын эң инженердик шедеврлер болуп эсептелинет. Келгиле балдар, бүгүн биз сабагыбызды ушул кичинекей заводдорду STEMдин жардамы менен сырларын ачып алалы. Балдар, биздин топторубуздун топ башчыларын шайлап алалы. Ар бир топко бирден топ башчы шайласаңар, биринчи топтон кимди шайлайсыңар? Аминаны. Амина, кел доскага. Экинчи топтон кимди шайлайсыңар? Арзыбекти. Арзыбек, кел. Үчүнчү топ? Асаналиев Арзыбекти. Ал эми төртүнчү топ? Алияны шайлайбыз дейт. Алияны шайлайбыз дейт. Кана балдар, мен бул жерге смайликтерди коюп койдум. Смайликтерди бирден алабыз. Смайликтердин аркасында эмне катылган экен? Сандар катылган экен. Кана кимде канча сан бар экен? Аминада 1 экен. Амина 1де STEMде кайсы тамга турат? С тамгасы. Бул жака барабыз. С тамгасы эмнени изилдейт эле? Илимди. Амина, кана ошол жердеги илим тамгасына бөлүнгөн уруктарды кошо алып кетебиз. Экинчи кайсы тамга, Алия? Т тамгасы. Т тамгасы эмнени изилдейт? Технологияны алабыз. Үчүнчү Арзыбек кайсы тамга? Тамгасы. Тамгасы эмнени? Инженерияны изилдейт, Арзыбек? Математиканы изилдейт, Эмесе балдар, силердин астыңарга уруктар берилди. Уруктарды мен азыр сүрөттөрдү таркатам. Сүрөттөрдүн жардамы менен өзүңөрдүн илимиңер менен изилдеп чыгабыз, Ишке киришебиз, балдар. Балдар, мен силерге изилдегенге дагы оңоюраак болуш үчүн телефонду берейин деп чечтим. Телефондун жардамы менен изилдеп табабыз, Кайсыл топ даяр? Даяр топ барбы? Бизде инженерия тобу даяр экен, Кана Фатима? Биздин инженерия тобубузда бизге маш, лоя жана бокоттор берилген. Ушул маш, лоя, ушулар жөнүндө биздин окуучулар так маалымат берет. Азаматтар кана? Бул өсүмдүктөрдүн баары бурча өсүмдүктөрүнө кирет. Алар жумуш ашканасында пайдалуу жактары аябай көп жана ар биринин өзүнө өзгөчөлүгү бар. Борбордук Азияда ашканада эң популярдуу колдонулган өсүмдүктүн бири. Ой, Азамат. Белокко бай эт жебегендер үчүн аларга өтө пайдалуу. Кандагы синтаксистерди жок кылып, канга жардам берет. Азамат, сага дагы бир смайлик. Дагы кайсы топ даяр? Биздин
Технология тобуз даяр экен. Биде бурчуклар тугуна кирген экилиштүү өсүмдүктү аталат. Ал негизинен малга топурактар эсептелет. Азаматсың Элиза. Нурдан. Беденин тамырын абдан терең өсөт. Жердин астынан суу жана пайдалуу заттарды алат. Сабагы бир клеткалуу, жалбырактар учтан болуп жайгашат. Ой, Азамат. Демек, сууну жердин тереңинен сиңирип алат экен беде. Нуртилек? Беде бул бурчак тугумунан келип чыккан. Ал экилиштүү өсүмдүк жана Азаматсың, Нуртилек, азаматсың. Кана, Алия? Беде курт мускар аркылуу чаңдашат, жолуча арылар аркылуу чаңдашат. Беде болсо топуракка пайдалуу органикалык заттарды берет. Ошон үчүн чарбада өтө маанилүү өсүмдүк катары эсептелет. Алия, сен мыктысың. Биз математика тобуз болгон үчүн биз Марш, Лоя жана Нокоттун санын жана маалыматтарын топтогу досторубуз менен бирге айтып беребиз. Азаматтар эсептеп айтып беришет экен, Кана ким айтат? Рамза? Бурчактын өсүм өнөтү 69 анын өнүүсү 55 күн оптималдуу температурасы 20-30 градус Цельсий, ал бийиктигине жеткенде 30-70 сантиметр, кээде 100 сантиметрге чейин, бирок орточосу 40-60 сантиметрге чейин. Ой, Азамат. 1,5 сантиметр өсөт. Азаматсың сен? Арзубек? Баш бурсак үрөнүн себи жана нормасы кадимки эле катарда аралыгы 30 же 45 сантиметрден коюлат. Жайкы себүдө 29 же 30 болот. Аралаш элимдерде жүгөрүнү эгишет. Ой, Азамат. Арзубек? Элнура? Маш бурчак биолог 23%-тен 25%-ка чейин жетилет. Анын орточо проценти 24% болуп эсептелет. Майлар 1,2%, углевод 60%-тен 63%-ка чейин жетет. Биз математика тобу болгонубуз үчүн аны бар жөн койсок 87,7% болуп чыкты. Ой, Азаматтар. Дагы биздин кайсыл тобубуз калды? Илим тобу калыптыр, Илим тобу. Кана? Амина? Командасы жана бизге жер жаңачтар жөнүндө изилдөө берилген. Жер жаңачтар жөнүндө айта кетсек, жер жаңак гүлдөйт жана топурактын ичинде өсөт. Жер жаңак гүлдөйт жана топурактын ичинде өсөт. Алар сөйлөп дагы өскөндөрү болот. Жана бизде лоя бар. Бул лоя болсо суюк тамактарга, кою тамактарга кошулган. Азык катары колдонобуз, Азаматсы? Жер жаңак өсүккө сезим табылат. Ошондуктан аны топурак жылуу маалында эгүү керек. Эгер топурак маалында эгип себеп койсок, анын уругу чирип кетиши мүмкүн. Топурактын ысыктыгы 15 градус же 18 градус болуш керек. Ой, Азамат. Кана, сага дагы бир смайлик. Жер жаңак жылуулукту жана жарыкты жакшы көрүүчү өсүмдүк. Анын өзү мөнөтү сортуна жана климатка жараша орточо 120 күндүктөн 160 күнгө чейин 4-5 айга созулат. Ал болсо апрель жана май айларында баштарында эгүү керек. Ой, Азамат. Балдар, биз азыр астыңарда турган уруктарды изилдеп бүгүн кайсы тема жөнүндө сүйлөшөт экенбиз? Эмне жөнүндө сүйлөшөт экенбиз? Кара, айтууну кайтчы? Бүгүнкү темабыз менимче чанактуулар тукуму. Чанактуулар тукуму, Дагы барбы калгандарыбызда? Же баарыбыз эле чанактуулар тукуму дедикпи? Өсүмдүктөр жөнүндө сүйлөшөт экенбиз деп ойлодук, Нуртилек. Эмесе бүгүн биз чанактуулар тукуму жөнүндө сөз кылабыз, Биз сабактын жүрүшүндө экилиштүү өсүмдүктөрдүн негизги белгилерин карап алалы. Андан кийин чанактуу өсүмдүктөрдүн түрлөрүн,
чанактуу өсүмдүктөрдүн башка өсүмдүктөрдөн өзгөчөлүктөрүн, чанактуу өсүмдүктөрдүн жаратылыштагы жана адамдын жашоосундагы маанилерин окуп үйрөнөбүз бүгүн. Келгиле эстеп алалы. Экилүштүүлөрдүн негизги белгилери кайсылар эле? Али айтат. Түйүлдүгүндөгү эки урук үлүшү болушу. Азаматсың Алия. Арзыбек. Жалбырактын клеткалары. Жалбырактын тарамыштанышы десек да болот, Раяна? Жалбырактын торчолору. Торчосумал болушу дейт. Раяна? Уругунда эки үлүш болот. Жалбырагы тор сыяктуу. Аяна? Тамыры өзөк тамыр. Ай Азамат, тамыры өзөктүү болсо, буларды эки үлүштүүлөр тукумуна киргизебиз дегенбиз. Эки үлүштүү өсүмдүктөр гүлдүү өсүмдүктөрдүн ичинен булар эң чоң класс болуп эсептелинет. Булардын 350дөн тукуму, 10 миңден ашуун урудан, 180 миңден ашуун түрдөн турат. Бир үлүштүүлөргө караганда булар 3 эсе көп. КМШ өлкөлөрүндө болсо 5 миңден, ал эми Кыргызстанда 300дөн ашык түрлөрү өсөт. Бул эки үлүштүү өсүмдүктөр чөп, бадал жана дарак түрүндө кездешет. Биз эми ушул эки үлүштүүлөргө келген чанактуулар тукумун карасак, чанактуулар тукуму 300 урудан туруп, өзүндө 12 миң түрдү камтыйт. Кыргызстанда 50гө жакын уру, 350 түрлөрү бар. Чанактуулар 1 жылдык жана көп жылдык чөп, бадал жана дарак өсүмдүктөрү. Булардын көп түрдүгүлүгүнө карабастан, булардын гүлү жана мөмөсү менен окшош болушат экен. Чанактууларга кирген өкүлдөр булар төбурчак, бурчак, беде, нокот, экспорцет, люцерна, жер жаңгак жана башка өсүмдүктөр. Эми балдар, биз гүлүнүн диаграммасын сызып карап көрөт турган болсок, гүлүнүн диаграммасын сызганда биригип өскөн үчүн буларды ушту каша түрүндө белгилейт экенбиз. Булар бири-бири менен биригип турат. Бул бири-бири менен биригип турган эмнеси болду? Чөйчөкчөсү, 5 чөйчөкчөсү, анын ичинде бири-биринен оолактап жайгашкан 5 тажычасы, ортодо 1 энелиги жана 9 бириккен аталыгы жана 1 эркин жүргөн аталыгы жайгашкан экен. Эми келгиле балдар, силердин жардамыңар менен гүлдүн формуласын түзүп алалы. Гүлдүн формуласын түзүп алыш үчүн туура эмес гүл деген белгини бул белги менен белгилейбиз. Бул туура эмес белги дегенди билдирет. Себеби дегенде биз билебиз гүлдүн түзүлүшүндө туура гүл жана туура эмес гүл дегенде. Туура жана туура эмес гүл дегенди эгерде бир тегиздикте жатса, ар түрдүү симметрия менен бир нече симметрия жүргүзүлсө, бул туура гүл деп аталат. Ал эми тегиздикте бир эле симметрия жүргүзүлө турган болсо, же болбосо башкача айтканда гүлдү тең эле ортосунан гана экиге бөлө алсак, бул туура эмес гүл деп аталат дегенбиз. Кош гүлдүү болгондуктан, же болбосо кош үйлүү болгондуктан буларды кош жыныстуу белги менен белгилейт экенбиз. Ошондой эле бизге эки каша керек болот. Бул каша эмнени билдирет эле балдар? Бириккен дегенди билдирет эле. Эми келгиле, формуласын түзөбүз, жардамдашабыз. Ар бир топтон бирден окуучу туруп жардамдашабыз. Чөйчөкчөсү 5 кандай экен? Бириккен экен. Биз бириккен үчүн кашаны ичине алабыз. Андан кийин тажычасы канча экен? Тажычасы 5. Бул да бириккен бекен? Бириккен эмес экен. Андан кийин аталыгы канча экен? Аталыгы 9. Бириккен үчүн кашаны ичине алабыз? 1. Эркин жүргөндүктөн плюс 1 дейбиз. Эмесе балдар, бул чанактуулардын гүлүнүн формуласы болду. Эми чанактуулардын уругуна келип токтолсок, чанактуулардын уругу бул жаратылышта аябагандай адамдар, жаныбарлар үчүн маанилүү. Бул өсүмдүктөрдө белок өтө көп кездешет. Мисалга алып карай турган болсок, жасмыкта канча пайыз белок кездешет экен? 32%. Бурчактачы 30% белоктон турат экен дагы, 2% майдан,
жана А, В, С, П витаминдерге бай келет экен бурчак. Эмесе балдар, азыр мен силерге бүгүн чанактуулар боюнча маалымат алып алдыкпы? Азыр мен силерге ар бир топко бул жерде беденин тамыры турат. Сууга көптүрүлгөн маш жана бурчак. Ошондой эле жер жаңгактын жардамы менен алган билимдерибизди кеңейтебиз, Топ башчыларды келебиз, кана. Микроскопторду алып, микроскоптун жардамы менен изилдейбиз. Технология тобу бүтүптөр, Беденин тамырын лейзермен кесип, микроскопко койгондон кийин биз аягында тамырдагы, бедендеги тамырдагы симбиозда жашаган бактерияларды көрдүк. Силер беденин тамырынан түймөгүн таап алдыңарбы? Аба түймөгүндөгү жашаган симбиозда жашаган бактериялар. Ой азаматтар, демек силер беденин тамырындагы симбиозда жашаган эки организмди жана түймөктөрдү таапсыңар, азотко бай түймөктөрдү. Азаматтар, отургула. Илим тобу даярбыз дейт. Бул маш бурчактын буруктары кече саат 8-де суу куюлган. Сууга көптүрүлгөн экен, Бүгүн анан эртең карасак булардын мындай жар Мынтип алып көргүз. өз тамырынын мындай чыгып баштаган. Башталмасы, тамырдын башталмасы. Бунун ичине сууганда бунун ичинде заттар көбүп, эле мына сыртын жарып, Алып кармап көрөбүз, Кайсыл жерде турат тамырынын башталмасы? Колуңду алып көрчү. тамырын башталмасы чыгып баштайт. Тамырынын башталмасы кадимкидей жөнөкөй көз менен деле көргөнгө жарап калыптыр, Азаматсыңар. Бизге инженерия тобу даярдык бүттүк дейт, кана. Биз бул лояны бурчакка салып көргөнүбүздө буну ажыратуу керек экен жана Ратбек Бүрүнтип кармап туруп. Буну нуруна коюп көрөр экен. Анткени биз бул микроскопту күнгө койбой койсок көрмөйт экен. Экиге бөлгөндө бул лоянын ичине суулар топтолуп калып, аны ачканда кичине суусуда Эки үлүш башталмасын көрө алдыңарбы? Кайсыл экен? могул жакта. Демек бул сууга көптүрүлгөн бурчак болгондуктан бул жерде үлүшүнүн башталмасы, бир жак бөлүгүндө бир үлүшүнүн башталмасы, экинчи жагында эки үлүшүнүн башталмасы эмне болуптур? Пайда болуп баштаптыр, Азаматсыңар, отурабыз. Математиктер даяр болуптур, Кана силер эмнени изилдедиңер? Жер жаңгакты. Биз жер жаңгактын сыртындагы кабыгын алып, кийин анын ичиндегисин эки барактын ортосуна коюп майдалаганда анын ичинен жер жаңгактын майы чыкты. Жер жаңгактын майы чыкты дейт, Дагы эмнесин изилдедиңер? Силердин тобуңардын аты эмне эле? Биз математика. Математика болчу, Жер жаңгактын ичиндеги анын ичиндеги жер жаңгакты санап чыктык. Бул жерде болсо сүрөттүн ичинде сыртында 18 болду. Бул жерде бир түп жер жаңгактын сүрөтү турат экен, айта беребиз. Бул жерде 18 жер жаңгак болду, ичиндегилерин эсептегенде 36 болду. Ар бир жер жаңгактын ичинде экиден даны бар болгондуктан ал не болуптур? 36 болуптур, Азаматсыңар. Бедени эсептедиңерби? 1 соток жерге 2 пресс чыга турган болсо, 1 соток жерден, 1 гектар жерден канча пресс чыгат дедик эле? 200. 200? 200 пресс чыгат. 200 пресс чыгат деп эсептедиңерби? Азаматтар, бул эгерде 1 орулсабы же 3 орулсабы? Изилдейбиз, 2 орулсабы? Отуруп калганын дагы кошумчалап изилдейбиз. Бул викториналык оюнду буга чейин ойногонбуз, балдар. Мен 4 топко бөлүп койдум. 4 топко. Илим, технология, инженерия топторуна. Кана балдар баштайбыз. Биринчи топ, илим тобу. Тандайбыз, канча упайлык суроону тандайбыз? Канча упайлык? 100. Кайсыл бөлүм боюнча? Аралаш суроолор, Аралаш суроолордон 100 упайлык суроо. Биология бул. Жооп кайтарабыз. Тез. Тиричилик жөнүндөгү илим дейт. Жоопту кабыл алдым. Бул тиричилик жөнүндөгү илим. Азаматсыңар 100 упай утуп алдыңар. Экинчи топ. Кайсы бөлүмдү тандайбыз? Өсүмдүктүн түзүлүшү канча упайлык?
200 упайлык суроо. Вегетативдик орган бул кайсы органдар эле? Жооп, тез. Барбы жооп? Аяна? Дагы? Жалбырак, жоопту кабыл алдым. Тамыр, сабак, жалбырак жана өркүн эле. Бирок упайды берем. 200 упай. Үчүнчү топ. Кайсы бөлүмдү тандайбыз? Төмөнкү түзүлүштөгү өсүмдүктөр канча упай? 300 упай дейди. Булар дароо көп кетиште споралардын чогулушу. Бул эмне? Споралардын чогулушу. Жоопту ачам. Жооп жок экен, Spora ыңгайсыз шарттарда колгоюлган таралган ыңгайлашкан тери чыгышы боюнча ар түрдүү микроскоптуу өлчөмдө калып менен капталган клеткаларды өз тиби. Аштым. Бул спорангий болчу, Жоңардан алыстап кеттиңер, ошон үчүн упайды алып коем. Силер минус 300 упайга кеттиңер, карыз болдук, Эми технология тобу? Аралаш суроолордун 200 дейт, Репродукция бул? Алия? Бул кандай органдар эле? Көбөйүүчү органдар. Бул көбөйүүчү органдар, Эмесе балдар, бүгүнкү алган билимиңерди баалап коелу тесттик суроо менен. Чанактуулардын нөмөсү эмне деп аталат? Тилек? Чанак дейт, Туура. Кийинки бул өсүмдүктөрдүн кайсынысы чанактуулар тукумуна кирбейт? Беде, жер жаңгак, күн карама, соя. Фатима? Ой, Азамат. Балдар, бүгүн чанактуулар тукуму боюнча өттүк. Алган билимиңер сиңимдүү болсун, Түшүнгөн болсок, бүгүн мен сабакта өзгөчө активдүүлүгүн арттырып, активдүү катышып аткан окуучуларга берип коеюн, Бүгүн биздин сабакта Алия, билимиң сенин чакмак таштай чагылган, чанактуулар сырын чечтиң, жаңылбай деп, бүгүн аягында көп жооп берген үчүн Алияга беремин. Ошондой эле суроолорго тынбай жооп берип аткан Аянага беремин. Терең билим, келечек чоң ашу, максатың бул, ар дайым алга умтулуу. Азаматсың. Математика тобунан 5 деген баа бүгүн сага жарашат. Билимге бүт класс сени карашат деп мен Рамзанга бермекчимин. Илим тобубуз калды. Илим тобунан ар бир суроого жообун таап заматта, алдыңкысың болдуң бүгүн сабакта. Өзүңөр тандагылачы балдар. Ким болду? Тобуңарда. Мен Тилекке беремин. Тилек өзү чечет, Балдар, астыңарда смайликтерди санайбыз. Кайсыл топто канча смайлик бар экен? Бүгүн ар бир топ өзүңөр баалайсыңар. Силердин топтон ким жакшы жооп берип атты? Тилек, Амина жакшы жооп берип атты дейт. Ал эми инженерия тобу силерден ким жакшы жооп берип атты? Активдүү катышып. Аяна дагы, Фатима. Силердин тобуңарда математиктер ким жакшы жооп берип атты сабакта? Активдүү болуп, Элнура аябагандай көп суроолорго жооп берип атты. Ал эми технология тобунан Алия дагы, Элхан дагы кем калышпады, Азаматсыңар балдар. Бүгүн силер эң мыкты инженер изилдөөчүлөр болдуңар. Силердин астыңарга койгон уруктар бул жөнөкөй урук эмес. Бул келечек үчүн долбоор. Бул уруктарды үйүңөргө алып барып себесиңер дагы. Бул урук өскөн сайын бүгүнкү алган билимиңер тереңдеп тамыр жая берсин. Рахмат сабакка катышканыңарга.